100 жылдык тарыхы бар Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети окуу жайдын өнүгүүсүнө жана билим берүү тармагына кошкон салымы үчүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна ардактуу профессор наамын ыйгарды. Төрага өз сөзүндө Улуттук университет өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын алдыңкысы катары жаңы доордун талаптарына жооп берип, башкаларга үлгү болушу керектигин белгиледи. Бул жер абдан касиеттүү, кадыр барктуу, уюткулуу ушу билим берүү мекемеси. Андыктан биз бул жерден келечектин ээлерин болгондо дагы башкаруучуларды, үйрөтүүчүлөрдү биз күтөбүз. Бул университетте окуп, ар бир кыргызстандыкка, ар бир кыргызстандык уул кызга келечек ээлерине сыймык болуш керек. Ал үчүн биз мамлекет, бийлик сөзсүз түрдө кам көрүшүбүз керек. Ошондой эле төрага билимди коом менен гана кубаттуу мамлекетти курууга болот. Ал үчүн тармакты реформалоого каражат аябоо кажет дейт. Биздин эң негизги байлыгыбыз эл. Элдин таянганы билим болуш керек. Биз качан татыктуу билим, ушул 21-кылымга татыктуу, сапаттуу билим болгондо гана биз өнүп өскөн мамлекет болобуз. Биз илимге, билимге таянышыбыз керек. Ал үчүн биз сөзсүз түрдө билим берүү жаатын толук реформа кылышыбыз керек. Жана ушул билимге болгон мамлекеттик маанилүү иш-чараларды, мыйзамдык базаны, каражатты эч аябашыбыз керек да. Салтанаттуу кечеде кыргыз тилин даңазалоо жана жаштарга мотивация берүү максатында окуу жайдын кыргыз филологиясы факультетинин 20 мыкты студентине 20 000 сомдон стипендия жана мамлекеттик тилди окутуунун жаңы усулун иштеп чыккан 2 окутуучуга 200 000 сомдон акчалай жардам көрсөтүлө турган болду. Бир китеп жазсаңыздар бир. Эми биз бунун окутуунун методикасын өзгөртпөсөк, жеңилдетпесек болбойт. Андыктан жөнөкөй, жатык, жугумдуу кылып жазыш керек экен да. Төрага студенттер жана окутуучулар менен ачык баарлашууда өткөрдү. Мекенди сүйүү. Ошон мындан өткөн идеология жок да. Ошон үчүн мекенди сүйүш керек, элге, мамлекетке кызмат кылам деш керек. Болду ушул эле. Иш-чаранын соңунда төрага окуу жайга заманбап техникаларды тапшырды. Ал эми мектеп мугалимдеринин ишин жеңилдетүүчү интернет-порталды иштеп чыккан. Тилек Өмүралиевдин эмгегин жогору баалап, ага заманбап планшет белек кылды.